Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Борбордук телеканалдын эфиринде күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биздин бүгүнкү талкуулай турган темабыз бренд. Бул бренд деген эмне? Жана дагы бул туризмге, инвестицияга, деги эле мамлекеттүүлүккө жана аймактарга кандай таасирин тийгизет деген суроо бар. Ушул бренд боюнча алектенип жүргөн Максат мырзаны студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга Оштон бери келгениңизге чоң рахмат. Кече жакында эле ошо Оштун бренди боюнча, Чаткалдын бренди боюнча, деги эле Кыргызстандын бренди боюнча дагы бир иштерди алып барып келип жатасыз. Деги эле бул бренд ошо аймактарга, региондорго, деги эле өлкөгө кандай таасирин тийгизет? Деги бул кайдан чыккан идея? Бул эми бренд дегенди баарыбыз эле түшүнөбүз. Мисалы өзүнүн эле жөнөкөй эле турмушта алып көрсөк, ар бир адам эң кымбат жакшы товарларды алганга, ошол эле эң кымбат жакшы кийимдерди алганга аракет кылат да. Мисалы телефон соткалар алсак, баарды айфонду алганга аракет кылат. Мисалы машиналардын ичинен карасак, Lexus, Mercedesти, мисалы ошолорду алып айдаганга аракет кылышат. Кийимдерди алсак, Gucci, Prada деген сыңары ушундай жакшы кийимдерди алып кийинге мындай аракет кылышат да. Эмнеге дегенде, анткени алардын товарларынын өзүнүн аттары бар, өзүнүн мындай айтканда статустары бар, өзүнүн мындай имидждери бар да. Ошол кийимдерди кийинген адам өзүн башкача сезет, мындай айтканда. Ошол машинага отуруп айдаса, жана Lexus, Mercedesке отурса чалкалап калат, Жигулиге отурса мындай бүрүшүп калат дегендей да. Ошондой эле жана чөтөктөн айфонду чалып чыкса, мындай башкача алып чыгат, ушуну баягы мактанып дегендей. Бул бренд ошол адамдын ээсине өзгөчө бир мындай айтканда статусту жана имиджди ошол жана айлана чөйрөдө өзгөчө мындай көтөрүп чыккандай, башка адамдардын ичинен айырмаланып көтөрүп чыкканда бир адамга айландырып салат да. Ошондой сыңары мамлекеттер. Мамлекеттерде эгер ошондой бренди болсо, өзүнүн ошондой статусу болсо, ал мамлекеттердеги ошо башка мамлекеттердин ичинен өзгөчөлөнүп мындай көтөрүлөт да. А эгер жана мен жогоруда айтканда бир Жигулиде сыяктуу болсо, ал мамлекетте мындай айтканда Жигулиде болуп ылдый жакта жүрөт да. Мындай айтканда ошол жөнөкөй болуп, мындай көрүнбөгөндөй болгондой бир аймак катары, шаар катары, ооба баары жогу, баркы барбы, жокпу, түшүнүксүз бир мамлекет болуп жүрөт да. Ошондой эле мисалы биздин эле мамлекеттин ичинде көрүнүктүү инсандар карасаңар, саясатчылардын ичиндеги да мисалы күчтүү бир аты заты, мындай өзүнчө бир бренд кайлаган мисалы саясатчыларыбыз бар. Аны баарыбыз көргөнгө, ал менен сүрөткө түшкөнгө, колун карманга учурашканга аракет кылабыз да, мисалы. Ой, минтип калыптыр, согуптур, бияктан минтип сүрөптүр деп, ал адамдын атын баарыбыз айтып жүрөбүз да. Адан тышкары анча деген мисалы саясатчылар бар, алар билинер билинбес. Ким экен, барбы, жокпу билинбейт да. Кээ жеринен көрүп калса, сен белең деген калабыз. Ал эми адан тышкары жана кайманаты күчтүү, мындай айтканда көптөгөн тажрыйбасы бар, көрүм кылган инсандарыбыз бар. Ошол эле мисалы Кыргыздын эмчинен Чыңгыз Айтматов, Сүймөнгул Чокморов, баарыбыз аларды сыйлайбыз да. Бул биздин кыргыздардын ичинен брендтери деп койсок болот да. Эми азыр биз ушу карап көрсөк, мамлекеттердин ичинен кыргыз мамлекети канчалык дүйнө жүзүнө ошондо бренд боло алат. Канчалык биздин мамлекетке келгенге умтулушат. Канчалык биздин мамлекеттен чыккан товарды алганга аракет кылышат. Мисалы биздин мамлекетке келгенде ошончо өзүнүн мындай айтканда бир авторитет бартуу сезишеби деген суроо жаралат да. Мисалы сиз Францияга барсаңыз өзүңүз бактылуу сезесиз. Америкага барсаңыз адам бери бактылуу сезесиз. Нью-Йоркко барып калсаңыз жана Япония, Лас-Вегаска барып калсаңыз, вообще эле өзүңүздү ушундай бир бактылуу сезесиз. Анткени сиз дүйнө жүзүндөгү эң мыкты жана бренд мамлекетине баргансыз да. Бул мындай айтканда сиздин мечтаңыз, кыялыңыз. Ал эми Афганистанга барсаңыз кандай болосуз? Кудай сактасын дейсиз, коку ага барбай эле коеюн дейсиз да. Атын уккандар. Ал эми жана Буркина Фасо же жана Лаос десем, ал вообще эле эмне мамлекет дейсиз өзүңүз. Анткени аны даже арал мамлекет өзүңүздүн түшүнгүңүз жок да. Эми ошол кыргыз мамлекети ошолордун арасында барбы деген мамлекет. Кайсы ошол жана брендтердинби жана Франция, Англиянын арасындабы же ошол жана Лаос жана Буркина Фасонун арасындабы деген суроо да. Кудай сактасын, балким Афганистандын арасындадыр. Ушундай суроо жаралат да. Эми ошол эми көзүңүз көрүп атпайсызбы? Бизи мисалы мына өзүңүз ошону айтып калдыңыз. Көбүнчө чет өлкөлүктөрдө мына менин жеке тажрыйбамда биз да көптөгөн анализ исследование кылабыз. Канчалык мына сыртка чыккан эми чет өлкөлүктөр менен кызматташкан инсандарыбыз баары айтышат. Where are you from дешет да. Каяктан келдиңиз десем, I am from Кыргызстан дейт. Кыргызстан, Курдистан, Афганистан, Пакистан, Уйгурстан деп булар өздөрү сурашат да. Анткени Кыргызстан дегенде көрүңүзбү, Уйгурстан, Курдистан, Афганистан ошолор менен уйкаш да. Алар билишпейт. Анан коркушат, окуй сен Курдистан келген турбайсың. Анткени Кыргызстан, Курдистан көрүңүзбү?
Англисче аталыштар аябай окушуш да уйкуштан. Бизи көбү ушул мындай айтканда чатак мамлекеттер менен чаташтырышат. Чатак мамлекеттер менен алмаштырышат да. Тилекке каршы биздин мамлекетибиз дүйнөлүк деңгээлде анчалык таанымал эмес. Биз өзүбүздү төшкө каккылайбыз, ооба биз кыргыздарбыз тигибиз, бирок тилекке каршы биз ошол эле англис фанатчылар же датчандар же жана шведтер бизди билишпейт. Американецтер бизди билишпейт. Биз Манас Нурпалыбыз дегенс менен бизди таанышпайт. Неге дегенде бизде сыртта рекламабыз жок. Рекламадан сырткары брендибиз жок. Брендибиз жок. Биздин проблемабыз ошол да. Мисалы, жөнөкөй эле примерда Кыргызстандан бүткөн мыкты бүтүрүүчүбүз кызыл диплом менен бүтүргөн менен Россиянын мыкты же Россияда өсүндө Туркиянын мыкты кызыл диплом менен бүтүргөн бүтүрүүчү эко мисалы Нью-Йоркко барып калсын, бир компанияга мисалы жумушка кирип барып калсын. Кимизин жумушка биринчи очередь алат? Туркиядан бүтүп келгенби же Кыргызстандан бүтүп келгенби? Албетте, анткени Туркиянын даражасы жогору. Хотя образование бирдей эле. Илими бирдей эле. Ошол эле англис тили, ошол эле математика, ошол эле экономика бирдей. Бирок анткени Туркия деген Стамбулдан бүтүп келди деген Бишкектен караганга жогору турат. Даже жакынкы эле мамлекет алак Ташкент менен Астана. Алар жогору турат биздин Бишкекке караганда, тилекке каршы. Анткени мен деле башым ошондо өткөн. Биз 2000-жылдары ошондо конкуренция болду барганда Кыргызстанда Бишкек дегенде биз экинчи очередь карачы. Биринчи Москвадан, жетиги Бакудан, жетиги Астанадан бүтүп барганда биринчи. Анткени алардын мындай айтканда рекламасы жогорурак да, бренди күчтүүрөөк. Алар мындай айтканда каймактарда, а биз жөн эле мындай айтканда бир ылдыйкы катар карачы. Ошодон биз ошол кезде мен суроолу өзүмө мындай жарала баштады. Эмне үчүн биз кыргыз мамлекетти артта калышыбыз керек? Эмне үчүн биз кыргыз мамлекетти ушинтип өзүбүздү доказывать этишибиз керек? Жок, биз андай эмеспиз депчи. Неге дегенде тилекке каршы рекламабыз жок. Тилекке каршы брендибиз жок да. Биз ошол 2000-жылдан баштап мен ошол брендинг технологияларын Кыргызстанга алып келип, азыр ушу менен алек болуп келатам. Биринчи эле менин продуктум туристтик бренд болду. Туристтик бренд жана логотиптерин баарын тең биз жараттык. Ошону азыр мына бүт азыр сувенирдин лавкалар болобу, бүт туристтик выставкалар болобу, биздин ошол мен жараткан жана туристтик логотип менен чыгып атышат. Адан кийин көчмөн оюндар болду. 2010-жылы мен департамент туризм болду. Биринчи ошол көчмөн оюндарын ушу инициатива кылып баары карама-каршы. Ошол кезде Атамбаев карама-каршы чыкканда карабай, өкмөттүн ичине инициировать этип киргизиптир көчмөн оюндарын жазадык. Анткени бул биздин мамлекеттин брендин жаратуусунун биринчи этабы болгон да. Алгачкы кадамдар болгон. Мына Кудайыма шүгүр, азыр көчмөн оюндары кетти. Эми тилекке каршы биздин баарыбыз ошондо көчмөн оюндан артынан ошол жакта бийлик бизди баарыбызды чалды да. Бирок ага карабай биз токтобой биз кыргыз мамлекетинин брендин иштеп чыктык 2015-жылы. Аны атын Skyland деп иштеп чыктык да. Асман өлкө, небесная страна депчи. Негеде бизи горная страна, жанагы страна небесный гор деп ушинтип арганда айтып берип, ушул кезде баягы туроператорлор болобу, башка бизнесмендер болобу, сырткы экспортко чыкканда ушинтип аракет кылганда, биздин кыргыз мамлекетинде мындай айтканда бренд жалпак тил менен айтканда кайманат да, экинчи ат болот. Мисалы, ар бир инсандын же ар бир мындай күчтүү мамлекеттин экинчи кайманаты болот. Мисалы, Кытайдыкы Поднебесная деп коет. Кытайдын экинчи кайманаты Поднебесная. Мисалы, Японияныкы страна страна восходящего солнца. Мисалы, ошол эле Чыңгыз Айтматов өзүнүн китебинде жазып кетпедиби, страна восходящего солнца депчи. Бул экинчи кайманат. Ошол эле Кореяны карап көрсөңөр, экинчи кайманаты страна утренней росы деп коет. Ал эми Кубанын экинчи кайманаты, Куба официальный, бирок экинчи кайманаты страна свободы да, мисалы. Ошондой сыңары биздин кыргыз мамлекеттин экинчи кайманатыбыз өзү күчтүү. Эмне бул? Сиз айтканда жогорку страна митингов, страна революции деп айтып келишет да. Баягы арганда эми баягы Санта Клаустуку деп айтып келишти. Эми кечиресиңер, бул биздин аттарыбыз эмес мисалы. Ошон үчүн биз ошону изилдеп туруп биз өзүбүздүн ушундай бир бренд иштеп чыктык. Skyland деп, асман эли, асман өлкө. Неге дегенде Кытай источниктеринде 2000 жыл мурун Манас эпосунда жада калса тарыхчылар жана Берштам, Гумилевдер ушулар жазып кеткен экен да. Бизге эмне үчүн жанагы чет өлкөлөр келгенде мы побывали в небесной стране. 2015-жылы сиздер асман өлкө деп жүргөнсүз. 2015-жылы Skyland деп туруп биз Жанат отелинде расмий презентация кылганбыз. Ошол кезде Темир Аргенбаевич Сарыев премьер-министр болуп турганда биз өкмөткө да презентация кылып сунуштаганбыз. Бирок тилеге ошол кезде өкмөттө кабыл албай койду, эмнегедир билбейм. Биз өзүчө иштеп чыгабыз деп койду дагы, ошо менен өздөрү иштеп чыккан жок. Анан биздин дагы ошол брендти кабыл алган жок, бирок али үчүн биз аны сактап келатабыз. Кудай мурза кабыл алат депчи. Кудай мурза Skyland асман өлкө кирет деп. Неге дегенде дагы айтып кетем. Кытай источник Манас эпосунда кыргыз эмес дүйнөлүк тарыхчылар жазып кеткен асман өлкө, асман аттары, асман жоокерлери жана асман элдери деп бизде ошол жазып кеткен.
Демек асман эл, асман өлкө, асман жоокейлер, асман аттар болуп аткандан кийин биз англисчеге отурганда Skyland. Асман, анткени асмандарды тиреген тоолорубуз болуп аткандан кийин биз бул биздин брендибиз болуш керек деп биз азыр ушул идеяны азыр биздин топ ошону түртүп атабыз. Ар жерде презентациялабыз. Мына кечээ жакында эле биздин мамлекеттик катчыбыз Касманбетов баш болгон абдан жакшы ошто форум болду. Куттуу эл. Ошол жерден мен асман жана Skyland брендин дагы презентация кылдым, сунуш кылдым. Ошо биздин мамлекетибиз кабыл алсын деп. Бул биздин мамлекеттин бренди. Эми ошол брендти башка чет мамлекеттерге, өлкөлөргө таратуу үчүн кандай жол-жоболор бар? Мисалы сиздин оюңузча, балким биздин ошол азыркы учурда, акыркы учурлардагы спортчуларыбыздын жардамы керек болуптур. Себеп дегенде алардын аты бир топ эле ошол эле учурда, мисалы Валентина Шевченко азыркы учурда Кыргызстанды дүйнөгө таратып жаткан учуру, өзүнүн социалдык тармактарына ар кандай видеолор тартып, Кыргызстандын сулуулугу, көркү боюнча. Ошол эле кече жакында эле Самат Абдрахманов ошол Харкорттон отуп, Самат Кыргыз деген ат менен. Мунун баардыгы тегине брендке сөзсүздүр таасир тийгизеби? Булардын баары тең тилекке каршы брендти формировать этпейт. Булар имиджди формировать этет. То есть Кыргызстан жөнүндө жакшы бир ой пикирлерди формировать этет да. Бирок бренд деген башка. Мисалы конкретно үчүн балким ушу атактуулар тура биз аларды как канал, инструмент катары колдонсок болот да. Бирок алар өздөрү айтышат да. Мисалы ошол эле Валентина Шевченко биздин жана Бористер чыкканда жана желектерибиз желбиреп атышат. Аны бирок алар деле айтышат. Биз эмне деп чыгышыбыз керек мамлекетте ошол дүйнөлүк аренада деген суроону айтышат да өзүрчү. Дагы суроону беришет. Биз Кыргызстан дейбиз дейт. Ооба, Кыргыз Республика, Кыргызстан дейбиз. Мен жогору айткандай, Кыргыз Республикте меске айтканда жанагындай Буркина Фасо же жанагы Эфиопия дегенде көбү билбейт да. Мисалы Конго десе көбү деле балким билишпейт. Андай мамлекеттердичи. Ошондо сыңары Кыргызстан десе көбү билишпейт. Бирок ошон үчүн көбү мындай биз алар деле айтышат. Эмне деп айтабызбы? Кыска, нуска сөз мененчи. Кыргызстан бул мындай мамлекет депчи. И в этом плане булар эгер Skyland деп чыкса, например, да, элементарно ошол мейли Skyland болбосо дагы бир башка бир бренд иштеп чыксак, биз ушул мамлекет келип ошо брендибиз менен чыкса, мен ойлойм бүт жактан бул биздин мамлекетибиздин статусу жогорулаштат. Элементарно мисалы биздин товарларыбызды сыртка чыгарганда дачы, Made in Кыргызстандан көрө Made in Skyland деген бул абдан жогору. Мындай айтканда бир капитализациясы жогорулгондо бир нукка тете болот да. Ошондой эле биздин жанагы инвесторлорду азыр тартканга аракет кылып атпайлыкпы? Сырткы инвесторлорго бир какой-то бир месседж жөнөтүшүбүз керек да. Ал месседжди эмне деп жөнөтөбүз? Кыргызстан менен биз эчтеке түшүндүрө албайбыз. Ал эми Skyland деп чыксак, булар уже өзөлү өчтөт, бул асман тиреген өлкө турбайбы? Демек асман тирек болгондо ар тоолор бар. Дегенде мындай бирок эми баары бир кандай болсо да баягы кыргыз деген сөз уланыш керек го? Бул расмий мамлекет. Дагы айтып кетем, бул расмий мамлекеттин аты расмий. Мамлекеттин аты расмий, бул мисалы бренд катары колдонбайт. Кайманаттар бренд катары колдонот. Мен жогору айткандай Кытайдыкы Поднебесный болуп атат, мисалы жанагы Японияныкы страна восходящего солнца дегендей, ошондой болуп атат. Бул кайманаттар ошо бренд боло баштайт да. Анан эгер бул азыр кайманатты брендти биз өзүбүз жаратпасак, биз үчүн бирөө жаратат. Конкуренттер жаратат да. Мисалы ошол эле биздин коңшу өлкөлөр бизге бир туура эмес атты жабып салышы мүмкүн. Жанагындай бок мурун деген сыяктуу болуп да. Бүттана биз ошо менен тилекке каршы чыкпай калабыз да. Ошон үчүн азыртан баштап биз өзүбүз формировать этишибиз керек. Мамлекетти мисалы Ош шаарынын деңгээлинде мына Алмаз Шембекович Мамбетов ошону түшүнүп, Ош дегенде биз буга чейин эмнени элестетчү элек? Самсыплов, эң эле сонун Сулаймантоо бүттү. Бирок эми Ош эли Сулаймантоо эмес да. Ош эли Самсыплов эмес да, туурабы? Оштун тарыхы абдан күчтүү. Оштун тарыхы бер жагы эле 5-6 империянын борбор шаары болгондой бир ошол жерде салымы бар. Оштун бер жагы 3000 жылдык тарыхы бар. Эми ошонун баарын тең ошол эле жанагы кулинарный жагынан, бизнес жактан потенциалын, тарых жакта потенциалын, маданий чөйрө жактан бүт потенциалын, элин жеринин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн потенциалын, керек болсо жанагы Сулайман алейхисаламович жана намаз окуган экен, ошонун баарын потенциалын, жебек жолун баарын бириктирген бир сөз менен айта турган бир бренд керек болду да. Ошону биз изилдеп туруп, ошондон мэрдин инициативасын изилдеп туруп, дүйнөлүк аренага тете боло тургандай. Дүйнөлүк масштаб Кыргызстандын ичинде эмес. Алмаз Шембековичтин максаты ушундай болду. Башынан эле Кыргызстандын ичинде мен дүйнөлүк масштабка бул Ошто алып чыгам деген бир абдан чоң бир кайырмакты алыз ыргыткандай бир амбициялуу максат койду да. Дүйнөлүк масштабта алып чыга турган эле ошондой бир бренд керек дегенде биз жибек жолуна байлап туруп биринчи этабында провайдер деп алып чыктык.
провайдер дегенде бул дүнөлүктө баягы англис тилинде баарын азыр IT технология заман болуп атпайбы, ошонун баары таанымалдагы, демек бул жибек жолунун провайдери дегенде баары тең биле тургандай болуп туруп, ошону азыр бренд иштеп чыктым, азыр өзүңөр көрүп атасыңар, абдан жакшы кетип атат да. Бул Ош шаарынын максаты, мэринин максаты. Ош дегенде мисалы экинчи шаарлар бар дүйнө жүзүндө, мисалы Борбор шаары эмес, мисалы Нью-Йорк бул Борбор шаары эмес, бирок Вашингтондон чоңураак роль ойнойт. Стамбул Борбор шаары эмес, бирок Анкарадан чоң роль ойнойт. Мисалы ошол эле Алматыны алсак, Борбор шаары эмес, бирок балким ал Астанадан да чоң роль ойнойт. Ошол эле Питерди карасак, Москва эмес, Борбор шаары эмес, бирок Борбордон да чоң роль ойнойт да. Ошондо сыңары Бишкек Борбор болсо, бирок Ош Борбордун да чоң роль ойнотуп отургандай, азыр абдан чоң программа кабыл, анын ичинде туризми да жатат, бизнеси да жатат. Ичинде маданий, саданий жактан, жанагы геополитический жактан келип болсо, максат жаткан камтыган ушу чоң бир программаны кабылды. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ош Кыргызстан ичинде эмес, дүйнөлүк масштабка кадам аттап атат да. Эми ошонун ичинде эле бизде анын ичинде Кыргызстан ичинде көптөгөн аймактарыбыз бар. Потенциал абдан күчтүү. Бирок эмнеге алар чыкпайт? Эмнеге алар ичинде эле жүрө берет, өздөрүнүн мындай айтканда казанында кайнап коюп элечи? Неге дегенде маркетинг жок, брендинг жок. Азыркы 20-жылдын технологияларында баары ошо маркетингге ставка коюшкан. Азыр мына брендингге ставка коюп атышат. Неге дегенде баягы ар ким өзүнүн эле жанагы кымыз каймагы менен чыга албайт. Ошон баарын бириктирип туруп, мына азыр биз элементардан мына кече жакында мына чаткалды чыгар, азыр мына бренд иштеп чыктык да. Чаткалды баары билишчү эмес, бир чаткалды эмне чыгарып, чаткалды койчу, эмне бар эле, чаткалда эчтеке жок, тигинче жок деген ушундай бир отношение жүрүп келгенде, биз барганда көрдүк, көрсө чаткалда ушундук потенциал бар экен. Анын баягы бүт өрөөнүн ичинде мындай жерге казсаң эле, мисалы башка бир өрөөнсө жерди казсаң, ар кандай өсүмдүк же жана сонун нерселер чыга турган болсо, ал жерде казсаң эле алтын чыгат экен. Мындай айтканда бир алтын жамгыр өтүп кеткен экен да. Айрдын баягы кумтөр болсо, бир жерде алтын чогулган болсо, чаткал өрөөндө бүт жеринде жок дегенде 1 грамм алтын таба тургандай, эртең погреб калсаң 1 алтын грамм таба тургандай ошондой бир жер экен. Бул мындай айтканда биздин алтын өрөөнүбүз. Англис тилинде же чет эл көктөрүнүн сөздөрүн айтканда бул биздин Атлантидабыз экен көрсө. Потенциалы ушундук. Анан ал жерде эми караколдун көп кар жайт экен. Бир жагында 1-2 метр жайт экен, үйлөр көрүнбөй калат экен. Чаткал акасы Кыргызстан эле эмес, Орто Азиянын ичинде алтын менен анан кардын мекени экен да. Мына эки алтын, ак алтын менен сары алтын да. Булар ошону бириктире албай, ошону эмне деп айтабыз деп чыга албай жүрүшкөн экен. Азыр мына алтын өрөөн деп жанагы англисче айтканда там Golden Valley там или орусча айтканда Золотая долина деген ушунда бренд иштеп чыктык да, азыр ошону тартууладык. Чаткалыктар азыр ушу менен дүйнөгө таанытабыз атат. Булар мындай айтканда тегеректеги региондордун четке калып туруп, силер жылып туругула, биз алдыга кетебиз деген азыр кадамды алдыга чыктайын деп атышат да. Албетте, конечно, бул мындай айтканда баарына дух берет. Мына брендтин ушул эмеси, ушул да касиети. Дагы кайталап кетем, мына азыр айфонду баары эле аракет кылып атышпайбы алганга, $1,5 миң болсо дагы акчаны төлөп туруп, неге дегенде ошол айфондун духу жаштарыбызга тим эле мен айфонду же Lexus, Mercedes кетип баратканда дух берип атпайбы, статусун жогорулап атпайбы. Ошондо сыңары аймактык шаарлардын, мамлекеттин эгер бренд иштеп чыксак, ошондой келип туруп статус, ошондой имиджди берет да, ошондой духту берет да. Эми азыр мына биз дагы сунуштайбыз мына кыргыз мамлекетин ушундай учурдан колдонуп, биздин эми мамлекеттин брендин иштеп чыгалык. Иртеп чыкканбыз биз Skyland асман өлкө депчи. Тем более бизде тарыхта баары уже доказан болгон. Эми азыр ушуну көтөрөлүк. Биз кыргыз мамлекетибиздин потенциалы күчтүү, биз пассионар элбиз. Биздин ичибизде жана энергиябыз бурганактап турат да, ошон үчүн жанагы революциялар жасап атпайбы? Неге дегенде баягы ички энергиябызды сыртка чыгара албай, өзүбүзгө жумшанып атабыз да. Бизде ошо манас атадан калган касиетибиз бар, ички энергиябыз. Биз ошо энергияны чыгара албай жатабыз, пассионар элбиз. Эми ошол пассионаризмди чыгарып мына биринчи мына көчмөн оюнда чыгарганда өзүңүз көрдүңүз. Кандай деген биз шумдук бир олимпиаданы ойлоп чыкты да. Эми ошону сыңар эми могу брендти алып чыксак, Skyland дегендичи, небесная странаны биз дүйнө жүзүнүн баарын таанытабыз. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда бренд жана брендтин таасири жөнүндө сөз болду. Анда бренд канчалык күчтүү болсо, ошончолук мамлекеттин, региондордун таасири дагы күчтүү боло тургандыгы айтылды. Кандай да болсо, мамлекет күчтүү болуш керек. Күчтүү болуу үчүн ынтымактайт. Аман туруңуздар.